өзүмдү аябай бактылуу сезгенден корком. Даже бактылуу күндөрүмдө дагы катуу сүйүнүп кеткенден корком да. Күндө Айгерим кайнатасына ата чай ичип коюңуз деп акча беретки деп угуп калган. Болот андай. Эң сонун. Улум мени тартты. Келбети баары эле атасына окшош. Бирок эми кичине помпоктугу мага окшоп кетет. Барган сайын эле жакшы эле акылы кирет экен, барган сайын эле орусча айтканда мудрый болуп калат экенсиң, көп нерсеге башың жетип, көп нерсени ойлонуп. Дайыма ошондой ысык жүрүңүз деп градусник брошка алып келдим. Рахмат. Дайыма 42 градуста жүрүңүз деп. Рахмат чоң. Саламатсыздарбы? Эркин Тоо гезитинин YouTube каналынын көрүүчүлөрү, гезиттин окурмандары. Биздин Азамат Айым Долбоорубуздун бүгүнкү коногу шоу-бизнестеги өзгөчө ырчы, өзгөчө айым, бизнес-леди Айгерим Расул кызы. Саламатсызбы, Айгерим? Куш келипсиз биздин Азамат Айым Долбоорго. Сиздин ушундай ишмердүүлүгүңүздү, чыгармачылыгыңызды изилдеп жүрүп, сизди Азамат Айым деп таптык. Рахмат чоң. Кандай жүрөсүз? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшы, үй бүлө? Рахмат. Оштуктар кандай жатышат? Жакшы. Жакшы. Сиз жакында концерт берген жатасыз, э? Даярдыктарыңыз кандай жүрүп атат? Даярдыктар абдан жакшы, зор деп коем. Даярдыктарыбыз абдан жакшы болуп жатат. Кудайга шүгүр. Бишкекте канча күн болот? Бишкекте Кудай буйрса, Дворец спорта 10 октябрда ошо 1 күн болот. 10 октябрь, андан ары уже Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Каракол. Ошо эң башкысы болушунча аракетти көрүп жатабыз. Жана ошондой эле айта кетчү нерсе, буйрса Баткенде концертибиз бекер болот. Айгерим, концерттериңиз менимче сиздин өзүңүздөй эле болуп өзгөчө өтсө керек, э? Өзгөчө. Шоу, программалар менен коштолуп дегендей, э? Сиздин бир өзгөчөлүгүңүздү билем мен. Сахнаны аябай сыйлайсыз да. Бизде баягы ырчылар арасында сахнаны мындай сыйлоо маданияты акыркы кездерде жандана баштады, бирок бир убактарда такыр жоголуп кеткен. Анан бирок ошол учурларда дагы сиз сахнанын маданиятын аябай сактап, өзгөчө кийинип, костюмдарды тиктирип, ошо жүрдүңүз да. Анан ушул нерсени да, ушундай бир маданиятты сиз каяктан алгансыз? Билбейм, мен бардыгы эле аракеттенет деп ойлойм. Ар биринин өзүнүн табити бар дегендей. Мен болгону сахнага чыкканда өзгөчөлүктү каалайм. Ошондой эле көрүүчү дагы баандай көрүп, рахаттанып көрүп, мындай орусча айтканда эстетическое удовольствие алсын деп, баягы жакшы кийинип, жакшы кийингенден дагы өзгөчө эффективдүү, ярко, сочно кийинип, баандай ар бир ырыма карата образдарды тандайбыз. Мен сиздин ушул образдарыңызды такыр өзгөрткөн жоксуңуз. Сиз бойдок кезде деле ушундай образдарды, анан турмушка чыккандан кийин да ушундай образдарды тандадыңыз. Мындай өзүңүз аябай ички дүйнөңүздө эркин окшойсуз, э? Ички дүйнөмдө эркинмин. Өзүмдүкүн бербейм чындыгында. Анан болду, мен уже турмуш курдум, мен уже энемин, мен өзгөрүшүм керек деген менде бар. Бирок толугу менен эмес. Мен ойлойм, чыгармачыл адамдын жашы баягындай канча жашка чыкпасын, 20-га чыгабы, 30-га чыгабы, 40-га, 50-ге чыгабы, ар дайым чыгармачыл адамдын жүрөгү жаш. Ошондуктан биз дагы баягы өзүбүздүн жан дүйнөбүзгө карап кийинишибиз керек деп ойлойм. Сиз бизнес тармагында дагы жүрөсүз да? Бизнес тармагына ырчы айымдын келиши кандай болгон? Кантип баштадыңыз эле бизнестерди? Эми бизнес деген десем, шоу деле шоу бизнес болот. Ооба, шоу бизнес. Ооба, анан негизи эле мен ушул жеке баягы иштеримди, көбүнчө эле ушундай нерселерди айткым келбейт. Кудайга шүгүр, бар, иштеп атабыз. Дагы да кеңейтен деген ойлорубуз бар. Эми мен бул жаатта эмес, көбүнчө ошо чыгармачылык жаатында
кандай айтсам, чыгармачылык ошол жагыңызды көрсөткүңүз келет. Ооба. Сиз Айгерим өзүңүз айттыңыз, эркинмин деп. Анан Бишкекте чоңойдуңуз, кийин Ошко келин болуп бардыңыз. Ошто кандай экен? Менталитет кандай экен? Менталитет сонун. Бизден айырмаланабы? Бишкектиктерден? Негизи эле мен кандай айтсам, бөлгөндү жаман көрөм, жактырбайм. Баардыгыбыз бир элбиз, кыргызбыз. Андыктан Ошко болобу, көлгө болобу, кайсыл жакка барбагын ошол жака биз көнүшүбүз керек деп ойлойм. Анан кийин мени да ошондой кылып тарбиялаган ата-энем. Кичинемден эле атам Жалалаттан болгондуктан, апам Оштон болгондуктан, мен өзүм Бишкекте төрөлүп өскөнүм менен баардыгын ошол багы Сизге тааныш нерселер. Баардыгы мага тааныш нерселер, баардыгын көрүп чоңойгонмун да, мындайча айтканда. Сиз ошол турмушка чыкканда да, бул Айгерим милицияга турмушка чыкты, өзү ырчы, ай кандай жашайт экен деп коомчулукта ар кандай сөздөр болгон да, бирок сиз баардык ошол сөздөрдү жокко чыгардыңыз деп эсептейм да, мен өзүм жеке өзүм. Сизде ошол үй бүлө менен чыгармачылыкты бирге мындай алып кеткендигиңизди көп айымдар, сыйларын мен угуп жүрөм да. Анан ушул келин болгондон кийин сиз кандай өзгөрдүңүз? Сизди кайын журтуңуз мындай кандай кабыл алды? Кайын журтум абдан жакшы кабыл алды, өзүнүн кызындай. Ал эми мен дагы өзүм ата-энемдей эле кабыл алдым. Жакшы колдоо көргөзүшөт. Баягы сиз айтып атпайсызбы, милиция кызматкери менен. Негизи эле милиция кызматкеринин иши да биздин ишибизге окшош. Ошону айтам да. Аларда кичине татаалыраак, аларда эртең менен кетип, түнү келип, баягы майрамдарда да үй бүлөсү менен болбой калат, ар кандай учурлар бар да. Түнү күнү деле чакыра беришет аларды иштенчи. Чындыгында алардын иши абдан кыйын. Анан кийин ошого чыдап иштеген, кызмат кылган, элине кызмат кылган ушундай инсандарыбызга терең ыраазычылык билдирип коюп да керек да кээде. Анан жолдошумду көрүп деле кээде аяп кетем. Баары бир эмгеги көп эмгек талап кылат да булардын ишичи. Анан кийин сиз ошол Ошко келин болуп барганда кандай кабыл алышты? Жакшы кабыл алышты. Мен аны сураганым себеби сиз жөнүндө бир жомокторду дагы токуп элдер эми чыгармачылык ишинин артынан ар кандай сөздөр ээрчи беришет. Анан кийин бир ушул кошуна тараптардан угуп калгам, сиздин кошуна тарап. Күндө Айгерим кайнатасына мындай ата чай ичип коюңуз деп мындай акча берет экен деп угуп калгам. Ушундай келин экен, кайнатасын тим эле сыйлайт экен. Чай ичип коюңуз деп берип турат экен деп ушундай бир сөздөрдү угуп калганмын да. Ошол чынбы? Болот, андай. Эң сонун. Келиндердин кайын журттан сыйлаган мен аябай жакшы көрөм. Аябай жакшы көрөм. Сизге дагы бир суроом бар. Адам өзүн 100% тааный алабы? Сиз өзүңүздү качан тааныгансыз? Качан өзүңүз менен таанышып, сиздин өзүңүз ушундай багытта, максатта кетишиңизди качан билгенсиз? Чын айтсам, бул багытты мен 3 жашымдан баштап бул багыттамын. Мына Кудай буйрса 10 октябрда 30га толом. 30 жаш. Ал эми концертиңиз ошол туулган күнүңүзгө? Ал эми ошондо мен сахнада 27 жылдан бери жүрөт экенмин да. Кичинекейимден эле ушул башынан баштап эле тандаганмын ушул багытты. Ал эми мен өзүмдү адам катары тааныганым, чын айтсам, акыркы 2 жылда оюлорум өзгөрүп, жашоо болгон көз карашым өзгөрүп, эне болгон сайын эле мен оюм өзгөрүп атат. Негедир баягы барган сайын эле жакшы эле акыл кирет экен, барган сайын эле орусча айтканда мудрый болуп калат экенсиң, көп нерсеге башың жетип, көп нерсени ойлонуп, көп нерсе мурун аябай ойлонуп жүргөн нерселериңди ойлонбой калат экенсиң. Мен бир гана нерсени билдим, көп нерсеге баягындай өтө мындай каттуу маани бербеш керек экен да. Жүрөк албаш керек. Жүрөк албаш керек экен, болгону сырттан эле болбосо болот дейм, башка күнү болот. Бүгүн болбосо эртең болот. Если не получается, потом получится.
жок болсо кийин болот дегендей. Мен азыр ошондой эле жашоодо жашап атам да, мындайча айтканда. Сиз азамат экенсиз, 30 жашта андай акыл кээде келе бербейт деп коеюн да. Сиз кандай учурларда мындай өзүңүздү аябай бактылуу сезесиз? Бактылуу сезгеним, чын айтсам, мен өзүмдү аябай бактылуу сезгенден корком. Даже бактылуу күндөрүмдө дагы катуу сүйүнүп кеткенден корком да. Дагы мындай бир нерсе не то болуп кетсечи, бул жерден дагы мисалы балам ооруп калсачы дагы, же кызым же бирөө кырсыктап калсачы, Кудай сактасын, бирок баягы өтө сүйүнгөндөн да корком да. Ошондуктан өтө дагы сүйүнбөйм мен, чын айтсам. Сиз сахнада аябай мындай башкача көрүнөсүз. Өзүн көтөрүп жүргөн айымдардай көрүнөсүз да сахнадачы. Бирок жашоодо такыр бөлөк экенсиз. Сиз менен таанышканда мен билдим, сиз жашоодо такыр бөлөк экенсиз. Бирок сиздин баягы жан дүйнөңүз башкача да, демек анан сиздин дарегиңизге айтылгандай жаман сындарда ыйлайсызбы? Жок. Түшүнбөй калып? Жок. Ыйлабайсыз. Мен сындарга такыр көңүл бурбайм. Кичинемде ошо башында ырдап чыга баштаганда болгон ошондой ыйлаган. Эми ошондо атам айткан, эгер сен эмитеден эле ушундай болсоң, анда кызым ырдабай эле кой. Жөн эле койгонуң. Чыгармачылыкты таштагың, сен анда алып кете албайсың деген. Ошол сөзү мага катуу тийип, ошондон баштап мен бир дагы сөзгө маани бербейм да. Болгону баягы бул негатив эми кандай айтсам, адамдын ою өзгөрө берет. Бүгүн жамандаса, эртең мактайт. Бүгүн мактаса, эртең жамандайт. Убакыт өтө берет, адамдардын ою да өзгөрө берет. Эң башкысы сенин оюң өзгөрбөш керек да, менин оюм өзгөрбөш керек. Ойлонбойм. Болгону баягы жакындарыма кээде баягы эме кылам да. Жакындарым ушундай негативный комментарий окуп калса эле, сен ушинтип койтур, мынтип койтур деп өздөрүнчө эле баягы ойлонуп калышат да. Анан кийин айтам, ойлонбогула. Бул адамдын ою өзгөрө берет, ар ким ар нерсе деп жаза берет. Ошентип негатив жазган адамдар жеке жашоодо башкача болот. Баары эле жаман эмес, ошентип жаман жазган адамдарым, жаман жазгандардын баарычы. Демек, алар деле сиздин күйөрманыңыз да сизди көрүп, ошон үчүн сын айтышып атат. Анан балдарыңыз тууралуу. Кимиси кимди тартты? Балдарым тууралуу уулум мени тартты. Уулум менин характеримди тартты десем болот. Мүнөзү өзүмө окшоштурам да. Ал эми чыгармачылык жаатында кызым мени тартты десем. Келбети окшошпу? Келбети баары эле атасына окшош. Бирок эми кичине помпоктугу мага окшоп кетет. Так ошо. Мен биздин Азамат абим долбоорубуздун бир эме салты бар. Биз коногубузга тематикалык же символикалык белек беребиз да. Анан бүгүн мен сизге дагы белек даярдагам. Аз белегимде, менин белегимди артка бекитип алдым эле. Бул белек символикалуу да, кичинекей болуп калды, бирок символикалуу. Мен сизде дайым байкайм, чыгармачылыкта мындай ысык жүрөсүз да. Ысык жүрөсүз. Анан дайыма ошондой ысык жүрүңүз деп мен сизге мындай градусник брошка алып келдим. Дайыма 42 градуста жүрүңүз деп. Рахмат чоң. Абдан сонун белек болот, чындыгында мындай белек алган эмесмин. Биринчи жолу алып жатам, сонун экен. Рахмат чоң. Сразу эле тагып албайм-бе? Макул. Ысык жүрөйүн. Ысык жүрүңүз ошол деп. Чыгармачылыкта негизи баягы ыргактар болот да. Бирде ылдый түшүп турат, бирде өйдө чыгып турат дегендей убакыттар болот да. Бирок сизде чыгармачылыгыңызда эч кандай мындай ыргак болбосун. Бирдей жүрүңүз, дайым ысык болсун. Мына келе жаткан күйүп жүрүңүз дайыма. Келе жаткан концерттериңиз дагы мындай аябай мындай ысык маанайда, жакшы маанайда өтсүн деген тилек менен дагы ушул градусникти брошканы сизге бердим. Рахмат, өзгөчө экен, аябай өзгөчө экен. Мен да сизге анда белек кылам. Ой, рахмат чоң. Кандай адамдар менен достошосуз? Мүнөзү кандай болуш керек?
ак көңүл, баягындай таарынчактар менен дос боло албайм. Бирчи. Өзүңүз таарынчаксызбы? Жок. Таарынбайсыз. Такыр таарынбайсызбы? Таарынам, бирок бат жазгам. Мен да көпкө чейин таарынып жүрө албайм. Анан кийин ошо көбүнчө эле ак көңүл, ичинде кири жок, таза, ушундай балбалаңдап турган ушундай инсандар. Мен сизди мындай сахнадан көрүп, көбүнчө баягы сахнадагы образ башка да. Анан көбүнчө анан кийин жолдошуңуз менен көргөндө сиз дайыма артында жүрөсүз. Анан мен такыр ушул эки образды мындай бириктире алчу эмесмин да. Бирок азыр сиз менен мындай жакындан таанышкандан кийин бул образдар мен үчүн бирикти да. Сиз чындап эле сахнада өзгөчө болгонуңуз менен, өзгөчө жүргөнүңүз менен жеке мындай жөнөкөй жашоодо чындап эле жөнөкөй эле адам экенсиз да. Мен сизге чыгармачылык ийгилик каалайм, жеке жашооңузда да ийгилик каалайм. Келе жаткан концерттериңизди жакшы өткөрүп алыңыз. Рахмат чоң, ушундай сонун долбооруңуздарга чакыргандарыңызга терең ыраазычылык билдирем. Ушундай Азамат айым деп мени айтканыңызга рахмат. Өзүңүз дагы Азамат айым экенсиз, ушундай сонун долбоорду ачкан. Ал эми ушу кыргыз элиме эң башкысы ушу дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Ар дайым элибизде тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун, эң башкысы ден соолук болсун. Ошондой эле Кудай буйрса, баарыңыздарды 10-октябрда боло турган жеке концертимде күтөм жана баардык областьтарга Кудай буйрса барабыз, бизди күтүңүздөр.